өткөнүнө байланыштуу жумуш токтоп калды. 35 иштеп эле азыр. Ички бөлмөлөрү кызуу жасалып жаткан мектепте жайкысын улам жарык өчүп, курулушка тоскоолдуктар жаралууда. Монтаждоо жумуштарында аппараттар электр энергиясынын жардамы менен иштетилет. Билим уясы 225 окуучуга ылайыкталып, 2 кабаттан турат. Шарттардын баары тең түзүлгөн. Умывальник, туалет, душевая установкалар бар, санузелдер. Жыгач иштете турган, темир иштете турган кабинеттер бар. Химия, биология, физика класстары бар. Компьютерный класстар бар. Кулинарный дело боюнча класстар болот. Айылдагы мектеп 100 орундуу тар имарат, 230 окуучу 2 нөөмөт менен билим алышат. Заманбап мектеп ишке берилсе, окуучулар үчүн ыңгайлуу шарт түзүлөт. Биздин мектеп азыркы убакта өтө эле класстарыбыз 5 класс комплекте болгондуктан окуучуларыбыз батпайт, тар. Ошого байланыштуу биз жаңы мектепке мажбур болуп жаткан убактыбыз. Буюрса ушул жылы 2025 жылы жаңы мектепке киребиз деген үмүттө турабыз. Белгилей кетсек, көл аймагында 105 жерде курулуш иштери жүрүүдө. Алар мектеп, бала бакча, оорукана, маданият үйү, музей, спорт зал, капиталдык оңдоп түзөөлөр, таза суу системасы. Анын ичинен 49 бул капиталдык курулуш, мектеп жана бала бакчалар. Тагыраак айта кетсем 27 мектеп бар облус боюнча. 15 бала бакча, таза суудан 10 объекти, капиталдык оңдоо 10 объекти, андан сырткары ошол 36 проектный сметный документация менен иш алып барып атабыз. Ошо менен жалпысы 105 объектте иш жүрүп жатат. Аны эми быйыл ушул 25 жылга эксплуатацияга берүүчү объектлерибиздин саны жалпы 27. Бул 27-нин 13-ün ушул 31 августка беришибиз керек. Азыркы маалда эми ошол объекттер менен кызуу иш алып барылып жатат бүгүнкү күндө. Жылдыз айылындагы мектеп 128 миллион сомго салынып жатат. Азыркы тапта ички жасалгалоосунда иштер кызуу аткарылууда. Жыл аягы менен билим уясы айыл элинин келечек муундары үчүн өз каалгасын заманбап шарттары менен ачат. Иния Тергешева, Жакшылык Чортонов, ЛТР, Ысык Көл облусу.